Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Незиге айым подкаст кайрадан сиздер менен. Мен Алпар Абдирасулова Аида жана жанымда гимнастика тренери, психолог Ася Шербекова. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сиз менен бүгүн интим гимнастика тренери болгонубузга байланыштуу интим гимнастика боюнча бир аз кеп калабыз. Анткени аялдардын ден соолугу эң биринчи орунда. Бардык эле аял затынын азыр гинекологиялык жактан оорулар көбөйдү. Аялдар төрөгөн соң ден соолугун жоготууда. Ошол сыяктуу биз бүгүнкү темабызды заара кармай албоо, цистит ушул сыяктуу ооруларга багыштайбыз. Заара кармай албоо негизи жашы улгайган эжелерде болобу же жаштарда деле ушундай оорулар болобу? Бул деген мындай эмнеге көз каранды да. Мисалы бир эненин өтө жакшы иштебейт. Токсикоз аябай болду. Ал деген белокты сиңире албайт. Организмдин энергиясы аз, иммунитети слабый болсо, иммунитети алсыз болсо, ал деген боюнда бар кезде мындай балага деген аябай азык керек болот да ошол учурда. Ал белок организм өтө жакшы иштебегенден мындай күчтүү тамактарды сиңире албай баштайт да. Ал учурда баланын автоматтуу түрдө өтө жакшы иштебеген бала төрөлөт, плюс деген ал балага азык жетпейт. Ал учурда булчуң алсыз деген сөз да. Анда деген белок жетишсиз болсо, анын булчуңдары алсыз болот. Себеби биздин бул булчуңдарыбыз өзү негизи башкысы белоктон, майдан, углеводдон турат да. Углеводдон турат. Эң башкы бул булчуңдарды бекемдеп турган бул белок да. Сенде деген белок жетишсиз болуп атса, балада кичинекей кезинен эле заара кармай албай калуу, же болбосо заара чыгып кетүү, төшөктө дагы заара сийип коюу, же болбосо катуу мындай заара кылгысы келип аткан кезде чыгып кетүү, суунун шырылдаганын укканда чыгып кетүү, ал кичинекей кезде эле болот баланын. Баланын заара чыгып кетүүсү эки себептен болот. Бирөөсү мындай психологиялык тараптан дененин тырышуусу, коркуу көп болгондо болот. Экинчиси ал организмдин алсыздыгы. Мисалы, өттүн сиңире албоосу, өттүн белокту сиңире албоосу, организмдин иммунитетинин алсыздыгы да. Андай учурда дагы заара кармай албай калуу кичинекей балдарда дагы болот. Ал үчүн ал балдар сөзсүз кичинекей детский балдар менен иштеген нутрициологдор бар. Аны өттүн текшерсе, азыр 2,5-2 жаштардагы балдарда дагы өттүн иштөөсү алсыздыгынан, майдын жетишсиздигинен өттө таштыруу ошол кезден баштап азыркы учурда көп экен. Түшүнүктүү. Демек, жаш карысына карабай бул ооруга жаш карысына карабай азыркы учурда көбөйүп кетти. Мисалы, мурдакы учурда улам организм чарчагандан кийин анан булчуңдар алсыздап зара чыгып кетүү болсо, азыркы учурда жаштарда дагы көп. Эгер заара кармай албоо көйгөй менен жүрө берсе, эмне болушу мүмкүн? Заара кармай албай калуу мисалы көйгөй болуп аткан болсо, демек ал организмдин баарын ылдыйлап түшүп атканы деген сөз да. Ал сен заара кылган, мисалы, заара кылган уретра барбы? Заара чыккан канал 3 сантиметр да. Ал ошо бошоп, бул канал бошоп, анын чекесинде булчуңдар бошоп да кармай албай калды деген сөз болот атпайбы? Кармай албай калса, анын үстүндө жатын турат да. Жатын автоматтуу түрдө ылдый түшөт да. Автоматтуу түрдө бойдок кезде, даже кыздарда жатын ылдый чыгып кеткендер бар да, сыртка чыгып кеткендер бар. Бул жатындын үстүндө биздин канча булчуңдар, канча органдар, ичегилер мисалы, баары ылдый түшөт да. Ылдый түшүп кан айлануу жакшы болбосо, бул связкалар кармабай калса, ички органдарды баары ылдый түшөт да. Ал жерде ичегилердин да сиңирүүсү бузулат. Ал жерде ичегилердин да иштөөсү начарлайт. Токсинге толот, мисалы, ал жерде кыймыл жок да. Бөйрөктүн ылдый түшүп кетүүсү, анын баардыгы жатындын ылдый түшкөнүнөн баардык орган түштү деген сөз да. Бул баардык кармап турган чөйчөктү сыяктуу. Мисалы, запор болот ал учурда, себеби булчуңдардын баары алсыз болгондуктан, даже ичегилердин дагы иштөөсү булчуңдары мындай начар болгондуктан варикоз болушу мүмкүн. Ичегилер алсыз болгондон запор болуп, ал жакта заң сыртка чыгып кете албай чогула бериши мүмкүн алсыздыктан. Ушундай чоң көйгөйлөр заара кармай албай калуунун аркасында турат да. Түшүнүктүү. Демек, бир оору артынан экинчи оорунда жетелеп келет. Экинчи оору эмес, андан да көп ооруларды аркасынан ээрчитип келет. Азыр заара кармай албай жатам деп жаткан айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз, же эмнеден баштоосу керек? Заара кармай албай калуу эгер болуп аткан болсо, анда бизде ар дайым деген
эң биринчи ушул нутрициологиялык анализ тапшыруу менен баштайбыз. Бул жакта деген врач нутрициологдор дагы болот бизде, мисалы ар дайым эгер офлайн онлайн иштесе болот. Ал жакта деген биринчи анализ тапшырып көрүү керек. Общий белок мисалы бул кан дагы өтө маңыздуу. Мисалы эгерде анемия болсо канда, анда дагы булчуңдар алсыз болуусу мүмкүн. Ал дагы түзмө түз таасир этет. Организмде май дагы өтө таасир этет. Өт иштетиш үчүн адам май жеш керек болот. Май эгерде аз жей турган болсо, анда өттүн иштөөсү начарлап, андан дагы белок жетишсиз болушу мүмкүн. Белок сиңбеши мүмкүн. Кыскасы муну өтө мындай чоң карашыбыз керек да. Аны жөнөкөй сөз менен айта албайбыз. Анын баарын анализдер тапшыруу керек. Эгерде D3 жетишсиз болсо, анда зара чыгып кетүү ал сөзсүз болот. Себеби булчуңдардын алсыздыгына жооп берген бул D3 микроэлементтер сөзсүз керек бизге. Омега 3 мисалы магний, бул микроэлементтер керек болот. Аларга сөз анализ тапшыруу менен башташ керек. D3 кандай? Мисалы железо жетишип атабы, темир организмге. Анын баарын анализ тапшырып, ошондон баштоо керек. Андан кийин комплекс болот ошондо. Баардык маселеси чечилет. Эгер зара чыгып кетүү болсо, жөн эле биз интим гимнастика менен эле жаза бербейбиз. Ал жакта деген керектүү микроэлементтерди пайдаланып кетүү керек. Ички организм менен иштеп, плюс физикалык көнүгүүлөр менен кетүү керек. Түшүнүктүү болду. Эми жакшыдан эле ден соолугу сонун, бирок бир эле күнү зара кармай албай калуу көйгөйү менен калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Эмнелер себеп болушу мүмкүн ушул? Мисалы ага деген катуу жөтөл себеп болушу мүмкүн. Мисалы катуу ыкшып жөтөлүп калуу, грипп болуу, иммунитети түшүрүүчү мисалы стресс болуу, катуу адам депрессияга кабылса, мисалы, андан да иммунитети бат түшүп, ошонун аркасында дагы зара чыгып кетүү, зара кармай албай калуу болушу мүмкүн. Мисалы иштен запор болуу, мисалы көп ыйынуу, булар дагы зара кармай албай калууга себеп болот. Катуу мисалы грипп болуу дагы адамдын иммунитетин түшүрүп, бул дагы зара кармай албай калууга, бат аранын ичинде эле кабылышы мүмкүн. Зара кармай албоо негизи боюнда барларда да көп кездешеби, жана бул норма болуп эсептелеби? Жок, боюнда барларда дагы зара чыгып кетүү деген ал норма катары эсептелбейт. Сен боюнда бар кезде катуу токсикоздон дагы булчуңдар алсыздап, зара кармай албай калуу болуусу мүмкүн. Эгерде андай болсо дагы сиңирүү жолдору менен иштөө керек, сөзсүз. Врачтар менен сиңирүү жолдору менен, ага керектүү микроэлементтерди ичүү менен. Менин зара кармай албоо бар, бирок бул убактысы менен өтүп кетет деп көңүл бөлбөй коюшу мүмкүн да. Суукта баштат, ысыкта кайра жогот деген сыяктуучу. Аларга эмне кылса болот? Мисалы үчүн ден соолугуңуз маанилүү, сиз барып көрдүңүз, сиз акчам жок деиши мүмкүн. Мунун кесепети эмнеге алып барат? Ошол боюнча айтсаңыз. Бул зара чыгып кетүү боюнча сөзсүз адам өздөрү иштөө керек. Ал убакыт өтүп кетпейт ал нерсе. Мисалы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кабырда эң көп азап тарткан эки түрдүү адамдар деп айткан да. Зарадан тазаланбаган жана ушак айткан деген да. Зарадан тазалануу бул сүннөт да. Ал өкүм деп айтсак болот да. Зарадан тазалануу. Зара чыгып кетсе, мен зара чыгып кетип атат деп памперс кийип жүрө бергендер бар да. Кармай албай калды, мен только памперс кийип калдым деген сыяктуу. Албетте аны деген баарын жеңсе болот. Бекеринен бизге Аллах Таала ден соолугубузду аманат кылып берди. Эмне үчүн биз өзүбүздүн мындай эгерде акча жок болуп калса деп атпайсыңбы? Эми ушундай заманда кантип акча жок болуп калат деп отура беребиз. Ал жалкоолуктан болушу мүмкүн. Баардык адам аракет кылуу керек. Эгерде бир инвалид болсо, анда айла жок. Анан эми кол буту аман адамга азыр мына чыктөкөдөн келип иштеп атышат. Эмне үчүн иштей албайбыз? Ал тарап менен иштесе болот. Бизнес тарапта жүргөн адамдар менен иштесин андай болсо. Бар ден соолугу менен иштөө ар бир чоңойгон, жетилген кишинин өзүнүн мындай милдети. Түшүнүктүү. Демек ден соолукка кароо ар бир жетилген адамдын эң биринчи милдети. Менимче биздин маегибиз кыска, нуска жана пайдалуу болду деп ойлойм. Сизге дагы ушундай баалуу маалыматтарды бергениңизге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Буюрса мындан да жакшы темаларды сиздерге алып чыгабыз. Ал үчүн сиз комментарийге өзүңүз кызыккан темаларды жазып койсоңуз болот. Көрүшкөнчө жакшыланыңыздар. Жакшыланыңыздар.